Салам достор, шоу бизнес жаңылыктары менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. Каналга жазылып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Акыркы учурда жаш жана чыгармачыл үй бүлө Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын жеке жашоосу коомчулукта катуу талкууга алынууда. Азыр Асель Кадырбекова апасынын үйүндө жашап калганы социалдык тармакта кызуу талкууга алынып, түгөйлөр ажырашып кетиптир деген сөздөр айтылып баштаган. Буга себеп Instagram социалдык түйүнөн Нурлан Насиптин сөзү катары келтирилген пост жарыяланды. Анда Нурлан мырза жашоосундагы бул кырдаалды тастыктаган айтылат. Мындай айын кептер өткөн жылы да айтылып, бир топ талкуу болгондон кийин түгөйлөр бул маалыматты четке кагып, алар чогуу жашап жатканын айтышкан. Бул иретте эки жылдыздын күйөрмандары түрдүү ушак божомолдого чекит коюп, жооп берип коюшса деп күтүп келишет. Албетте, жылдыздуу түгөйлөр бирге булушса деген тилектерин айтышууда. Эскерте кетсек, Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова 2018 жылдын апрель айында баш кошушкан. Ортолорунда Дария аттуу бир жашар кызы бар. Башынан эле Анжелика аялуу жашоосун талкууга таштап, ушул жагын өнөргөрүп алгандай. Мухтар Өмүракунов менен тирүү кезинде мамилесин айтабы, экс эри Урмат менен ажырашканына мактанабы, ортодон бизнесмен Марат Назарбеков менен жүрө коюп, сүрөттөрүн жарыялайбы. Айтор дайыма купуя сырлардан сенсация жаратат. Ал тургай дөөчүн кызга да ырдаганы кеп болуп, бул жагынан дагы упай алды беле. Бир учурда белгилүү чөйрө кыйла дуулдаган. Баса, дөөчүн кыз учурда түрмөдө отурат. Жакында бошоно турганы айтылууда. Эгерде ал эркиндикке чыгып калса, Анжеликага 501 роза берген казак бауырдастын тагдыры кантет, артын карабай дырылдап качпайбы?